Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Ала Тоо спорт каналы менен бир болуп жатканыңыздар үчүн дагы бир жолу рахмат айтабыз. Жана бүгүн сиздерге жакында гана Бахрейнде өткөн Brave Combat Federation уюмунун 47-чи мелдештин алкагында башкы беттешке чыгып, жалпы кыргыз элин кубантып, Филиппин аралдарынын өкүлүн мөөнөтүнөн мурда утуп кайткан белгилүү мушкерибиз Кубанычбек Абдисалам уулу менен маек курабыз. Ассаламу алейкум, Кубанычбек. Алейкум ассалам. Биринчи эми ушул Бахрейнге барып келдиңер, жол артып, сапар кандай болду? Ошол жөнүндө айтсаң. Жакшы болду, биз аябай сонун барып келдик, Кудай буйрса. Эч кыйынчылыктар болбоду. Барып жеңиш менен кайтып келдик, эң башкысы. Жакшы, анан даярдыктар кандай болду ал жакка? Биз байкап көрүп аттык эми Инстаграмдан. Ушул чет өлкөдө, тагыраагы Дагестанда даярдандың окшойт, кайрадан мелдешке. Кандай болду даярдыктар? Беттеш өзү жөнүндө айтсаң кандай болду? Даярдык адатынча эле биз бул жактан биринчи бир аз формага келип, өзүбүздүн залдан, өзүнүн агайлар менен бул жактан машыгып кеттик. Анан кийинкисин өзү бир айга Дагестан өлкөсүнө барып, ошол жакта өзүбүз барып, ал жакта да аябай тажрыйбалуу мушкерлер көп. Ошолор менен кичине өзүбүздү күчүбүздү сынап, кандай беттешке даярбызбы, даяр эмеспизби, ошолорду барып даярдыктар жакшы болду, Кудай буйрса, жакшы барып келдик. Жакшы, анан кийин беттеш жүрүшүндө эми көп убакыт эле мурун билинген ошол филиппиндик Роландо Дай деген мушкер акыркы 2 беттешин жеңип алган экен Брейвде. Андан сырткары өзүнүн карьерасында ошол UFC'де дагы беттешип келген экен. Кандай артыкчылыктарды көрүп жаттың ошол мушкерден буга чейинки атаандаштарыңа салыштырмалуу? Ал ошо филиппинец боец, бывший UFC'чиник экен, тажрыйбасы да жакшы экен. Аны биз бир аз анын ошибкаларын көрдүк. Стойка жагынан, партер жагынан ошибкалар бар экен. Ошого биз өзүбүз басым жасап, даярданып, ар бир соперникке ар кандай даярданасың, өзүнүн немеси болот, жанагындай чыгыш үчүн да ал жака чыгып сразу эле барып уруша койбойсуң. Даярдыктар болот, кыйынчылыктар болот, ошолорду басып өттүк. Кыжалачылыктар болуп атты, мындай эми кандай болуп калат деп, ойдо кандай UFC'де урушуп келген тажрыйбасы кандай болуп калат деп, бизге кандай даярданды дегендер. Өтем Кудай Алла насип этип биз жеңиш менен кайттык. Жакшы, анан кийин баягы кеченин турнирдин башкы беттешинде чыктың. Баягы көптөгөн кыргызстандыктар дагы түз эфирде көрүп жатты. Анан беттештин өзү жөнүндө айтсаң, башкы беттеште чыгуу менен жөнөкөй баягы андеркарт дейбизби же ошол негизги беттеште эмес чыгып жүргөнсүң эми буга чейин дагы. Ошол менен мындай негизги беттеште чыккан айырмасы бар экенби? Эми айырмасы деле бир аз болот. Жанагы эми кечке күтүп отуруп, баардык уруш бүткөндөн кийин баары сени карап отурат. Ошондой жанагы күтүп отуруп көп аяздар күйүп калат да. Ошого анан жанагы өзү беттештин башында эмес, башында дагы бир аз элдер жакшы болбой туруп эле, разимкада жакшы болбой туруп эле чыгып алып, утулуп калышат, жанагы күйүп калат да. Ортосунда болсо жакшы болмок. Анан биз эми биздин жанагы мындан кийинкиси главный бойго берилет деген үчүн азыр бизге жакшы шанс кылып берди да. Главный бойго кандай дагы бир өзүн көрсөтсүн дегендей, главный бойдо кандай болот экен депчи. Биз жакшы ушу главный бойду да уттук мөөнөтүнөн мурда. Эми беттештин өзүнө келсек, тактика кандай болчу? Баягы 2-чи раундтан кийин сен эмоцияңа караганда эмне болуп жатат? Дагы деле утулган жок дегендей бир колжаңсоо көрсөттүң да. Негизинен баягы 1-чи же 2-чи раундда утуу башкы максатың болгон окшойт, э? Жок, мен ойлогом 3 раунд урушам го деп, бул не дегенде соперник жана стойкасы жакшы болчу, анан чыдамкайы да жакшы болгон экен. Чыдамкайлуу экен. Көргөнбүз да баягы бойлорун көрүп, чыдамкайлыгы дагы жагында выносливость дагы жакшы болчу. Анан удары дагы жакшы көтөрөт эле да. Анан биз эми 2-чи раунд аягында бүтүп, тренерлер чыгып эле футболканы кийгизейин деп атпай, анан токтоп тургула. Пока кол көтөрүлөт да, мен байкабай калдым. Алар байкап туруп уже отказ бергенинчи, анан токтоп тургула десем, уже ал жактан уже мурду сынып кетиптир. Соперник жана өзү отказ берип
3 раундга даяр эмес экен да. Анан кандай күтүлбөгөн баягы окуялар болду ушул беттештин жүрүшүндө? Баягы атаандаш кандайдыр бир күтүлбөгөн чабуулдарды уюштурду же коргонуусу айтор сен күтпөгөндөй бир окуялар болдубу? Мен баарын күткөм, ошо бойдо жанагы колено тебетиле деген мемелер да болуп атты. Проход киргенде удушка кармашым мүмкүн деген жанагындай захваттардычы. Айткандай мен ойлогондой баягы даярдангандай эле болуп атты. Мен кирип күрөшкө көрсөтмөш болсом, тизени көтөрүп тебип бир жолу. Андан кийин кирсем мойнуман кармады, удушка кармады. Алар мен дайым болдум. Ага так жанагы бир аз ударкасы жакшы болчу, ошондо бир аз өтүп кетпесин деп ушуну эме болуп аттык, коргонуп аттык да. Меме деле болбоду жанагындай. Биз күтүлбөгөн нерсе деле болбоду. Жакшы, анан кийин баягы жакында Амин Аюп дагы бир мушкер менен беттешет экен, ошо арабиялык мушкер окшойт, аты фамилиясынан карасак. Анан негизинен ал беттешти, Франциялык. Ким менен ким жеңишке жетиши мүмкүн ошол алдыдагы беттеште? Эми сен үчүн маанилүү да, кимиси жеңишке жетсе ошону менен беттешесиң. Же айырмасы жокпу? Мага эми айырмасы деле жок, бирок ал жерде мен фаворит деп жанагы Амин Аюп экен, фаворитрак экен, Мелик Баясовге карагандачы. Амир фамилиясы ким экен унуттум. Ага караганда бир аз Амин Аюп фаворитрак, ошо утат го деген ойдомун менчи. Анан билбейм, мага айырмасы деле жок, ким утса ошо менен чабабыз, Кудай буйруса. Чемпиондук беттешти эми кайсы датага белгилеп жатат Брейв уюму? Алар точно датасын айтпады. Мына орозодон кийин июндардын аяктарына же болсо июлдун башына деп атышат. Пока мындай эч кабарыбыз жок, ал жактан качан точносы билинбек. Бирок баягы кийинки беттеш 100%ке эми буюрса баары тең жакшы болуп, баары тең ойлогондой кетсе, чемпиондук титул үчүн беттешке чыгышың керек сен. Кудай буйруса, чемпиондук өздөрү айтты, Организациядан жанагы президенттер айтып, уже болду, сага уже кой беребиз, башка айлабыз жок деп өздөрү сөздөрүн айтып атышты. Эми Кудай буйруса, эми эң главный Алла насип этсе да, бизде бул эртең эмне болуп кетишибизди эч ким билбейт да. Ошо күнгө исламга жеткизсе, ошого жеткизсе, Кудай буйруса титулга урушабыз. Жакшы, анан баягы ошол Сайжамаловдон кийин, буга чейинки беттешкен кийин ошол Амин Аюпту беттешке чакырганыңда ал кандайдыр бир өзүнүн каршы пикирин жазып чыгыптыр да. Эмне үчүн ал ошол сен менен беттешүүдөн качты? Же чын эле сенин деңгээлиң баягы уюмдагы беттештериң анын деңгээлине жете элек беле? Жок, ал өзү деле Амин Аюп деле короткое времяда деле срочно эле чемпион болгон. Ал жерде бир 2 бой өткөзүп эле чемпиондук поясга урушкан. Мен ал жерде 3 бой, 4 бой уруштум. Ал жерде мен уже титулду бойго бериш керек эле мага. Анан өздөрү организаторлор айтып калды, дагы бир бой өткөзсүн, андан кой берели дедилер. Биз макулдугубузду бердик. Биз азыр шашпайбыз поезга. Эми мында акырын кеткен көпкө чейин этет дегенде биз акырын карап, организатор өздөрү чечсе ошого карап мен сүйлөшөбүз. Анан бат эле болуп эле сразу чемпиондук болуп калса да болбой калышы мүмкүн. Эми азыр изучать этип көрүп атабыз соперниктер. Эми Кудай буйруса да кой берет деген ишеничдебиз. Жакшы, андан кийин ушул кечеги беттешиңен кийин айрыкча абдан бир үстөмдүктө жеңишке жеттиң. Бардык 2 раундда тең толук көзөмөлдөдүң беттештин жүрүшүн. Бутка туруу абалында да, партерде дагы баягы сен баягы кадимкидей өскөнүң көрүнөт да. Эми бул албетте жакшы нерсе. Анан ошондон кийин көрөрмандар арасында Кубанычбек Абдисалам уулу азыр UFC'ге толугу менен даяр болуп калыптыр. UFC'ге чыкса ушул биринчи баягы эми буга чейин да мекендештерибиз бар, бирок кыргыз өзүбүздүн биринчи кара чечекке кыргыз уулубуз чыгат экен. Бул да биз үчүн символикалык түрдө жакшы болмок дегендей пикирлер жазышууда да. Анан кандай ойлойсуң, кайсы убакыттарда ушул жылдын соңуна чейинби, балким кийинки жылыбы UFC'ге чыгууга шанс барбы? Эми азыр биздин эң азыркы алдагы максатыбыз
өзү главный мурдатан бери ошо максат кылып келебиз, UFC'ге чыгып кыргыз элин желегин көтөрөбүз дегенчи. Эми биз эртең мына алдыдагы боло турган нерсени айтсак жакшы болот. Кудай буюрса мына Бреевдин чемпиону болсок, ошондон кийин менеджерлер менен сүйлөшүп, дагы кенен акылдашыш керек да бул тууралуучу. Эми сразу эле биз азыр UFC'ге уже мен даярмын деп чыксаң эле ал жакта сразу тарта коюп же бир нерсе кыла койбойт, ала койбойт. Баары акылдашып чыгып, азыр биздин эми алда максат мына Бреевдин чемпиону поездун утсак, анан дальше кандай болот? Ошону андан кийин ойлонобуз да, Кудай буйрса өзү биздин мына илгертен эле спортко келгенден алгачкы кадамдан баштап эле биздин ниетибиз ушу UFC'ге чыгыш деңгээлде кыргыз элин желегин көтөрүш, таза кыргыз, нукура кыргыз ошол жакта калпак кийип желек көтөрүп чыкса, биз үчүн да бир сыймык, кыргыз эли үчүн да сыймык деген ишенимде жүрөбүз. Кудай буйрса мына эртеңки бойдо биринчи поезд утайлы, Алла насип этсе, андан кийин да биз акылдашып да Кудай буйрса да жүз көрүшүп, ушундай интервьюларда берип толук болуп калса, айтабыз элге жаңылык. Жакшы. Анан эми башкы беттеште ушундай бир жакшы жеңишке жеттиң. Андан сырткары Немат Абдрашитов, Рыскулбек Ибраимов дагы жеңүүчү аталды. Жалпы команда жакшы барып, жакшы кайттыңар. Баягы силер жөнүндө, кыргыз мушкерлери жөнүндө кандай пикирде болушту ошол жактагы баягы эксперттер дейбизби, ММА сүйүүчүлөрү? Ооба, биз аябай баарыбыз утуп, мындай өзүбүз дагы сүйүнүчтө кайттык десек болот да. Эми баарыбыз баргандан кийин баарыбыз маанайыбыз жакшы, Кудай буйрса. Анан өздөрү деле бир таң калды го дейм, бул организаторлор келип туруп эле баарын утуп кетти деп. Эми мага айтпаса, Бекмуратов жанагы менеджерлерге айтышы мүмкүн. Эми кийинкиде биздин кыргыз боецтерге, кийинкилерге мындай чоң жол болду десем, бир жаңылбасам керек. Кудай буйрса дагы кыргыздарды, кыргыз боецтерди айтса, алар отказ жок эле алышы да мүмкүн деп ойлойм да мен. Деп ойлойм ошондой. Демек, баягы кыскача айтканда, кыргыз мушкерлери менен алар иштешкиси келет да, мындан кийин. Жакшы. Анан баягы филиппиндик мушкер баягы беттеш бүткөндөн кийин башында жакшы эле келип, баягы бир аз тамашалашып атканыңардай көрүнгөн. Анан акырына барганда бир аз кабагыңар бүркүлө баштады. Эмне болду ал жерде? Бир аз пикир келишпестиктер жаралып кетти байра. Жок, ал эч кандай андай тема деле болгон жок ал жерде. Ал деле мындай жакшы боец экен, мындай адамгерчиликтүү, мындай бизче айтканда кыргыздарда айтканда жакшы экен. Анан келип тамашалап бир эми ичиңе уруп көрөйүн деп бир эки удар уруп көрдү, эми хорошо уруп көрдүм, тамашалап элем. Кийин да бир нерселер англисче айтып атты, биз эми түшүнбөдүк. Ошо жооп пикир келишпестер болгон жок ал жерде, баары жакшы эле болду. Анан эми кийинки суроо баягы чоң мушкерлерге, айрыкча ушул дүйнөлүк деңгээлде, дүйнөлүк аренага чыгып жатканда, айрыкча америкалык ушул чет элдик уюмдарга чыгып жатканда тил маселеси аябай маанилүү болуп калат экен да. Айрыкча ушул англис тили. Азыр сенде кандай англис тили негизинен база барбы же даярданып жатасыңбы, үйрөнүп жатасыңбы дегендей? Кудай буйрса үйрөнөбүз деп келдик. Аябай мына 2-3 турнирден бери кыйналдык. Тил билбесең ал жакта мындай айтканда дудук эле экенсиң да. Кол менен түшүндүрүп, барып жетилеп келе жүр деп. Кудай буйрса кийинки турнирлерге аракет кылабыз. Кичине болсо дагы элементарный нерселерди сүйлөп мындай айтып нерсени жеткизгенгечи. Эми азыр бир аз курстага барып окуйлу деген немелер келдик. Дагы келдик, нар жака бер жака тартып болуп туруп болуп эле кичине убакыт болуп, мурункусунда да болбой калган. Өзү мурункусунда эле окуйбуз деп келген элек. Кудай буйрса мынасында сөзсүз окуйбуз. Аракет кылабыз. Жакшы. Кубанычбек, дагы бир жолу жеңиш кут болсун. Анан ушул мындан кийинки кадамдар буюрса эми апрелге чейин июль айы деп калдым. Эми орточо эсеп менен ушул июнь-июльда кийинки беттешиң белгиленип калат экен буюрса. Ошого чейин кандай пландар? Кыргызстанда эле машыгасыңбы же дагы Дагестанга кетесиңби? Жок, азыр биз эң башкы пландар эми эртең орозо кармайын дегенбиз. Жылда эле Кудай буйрса 3-4 жылдан бери эле кармап келатабыз. Ошо орозону кармайбыз. Кудай буйрса ошо орозого чейин кичине бир аз даярданып формага кетип, орозодо деле орозо кармай бир мал тренировка болот.
форманы кармап турсак анан орозо бой берсе ошого даярданабыз да. А так азыр Кыргызстанда эле болобуз. Жакшы. Эми баягы сен ушул Кыргызстанда 6 миллион болсо, кеминде бир 2 миллионду көрдү окшойт беттешиңи көрүп, андан кийин жаңылыктардан деле көрүп, кыргызстандыктар аябай баягы ичинен көрмандык кылып, ушул жеңсе экен, жеңишке жетсе экен деп ичине тиленип отурушту. Жалпы ушул мекендештерге, көрмандарыңа кайрылып өтсөң. Эми ушу мекендештерибизге чоң терең ыраазычылыкты билдиребиз. Ушу мен эле эмес, бүткүл кыргыз мушкерлерин колдоп, мындай телефондон болсо да дем күч берип турушат. Ар дайым ушуларга кыргыз ушу элибизге терең ыраазычылык билдирип, биримдүү болойлу, бири-бирибиздин мындай туура эмес жактарды чыгып калса да ошол жактарды жазып социалдык тармактарга обязательно жазыш шарт эмес. Ошону жазбай эле кайра жакшы жагыбызды көбүрөөк көрсөтсөк, бизде мындай чет жакта бир аз баалайт деген мемелерден өзүбүздү мемелер чукулай берсе кичине туура эмес болуп калат. Ошо бизден кетсе кечирип койсуң, аранчамыз эми туура эмес болуп калат эми. Жакшы, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, бүгүн биз атайын жакында гана негизинен эле акыркы мезгилдерде Кыргызстанда эң күчтүү мушкерлерибиздин бири болуп, бүгүнкү күндө көптү үмүттөндүрүп жаткан Кубанычбек Алипсалам уулу менен маек курдук. Рахмат, Кубаныч, маек берип ушул мушкерлерди көп элдерге таанытып, тамактарга чыгара бергиле, силерге иштериңерге ийгилик. Рахмат. Урматтуу мекендештер, сиздер каналга жазылыңыздар. Кызматыңыздарда мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кийинки чыгарылыштардан кездескенче.